Kırgız Respublikasынын айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө мыйзамдын долбоору, жеке мүнөздөгү маалымат жөнүндө мыйзамга, администрациялык жоопкерчилик жөнүндө кодекске, саясий партиялар жөнүндө мыйзамга, демилгечилер депутаттар Бегматов, Дыйканбаев, Кочкарова, Скрипкина, Турсунбеков адам укуктары, конституциялык мыйзамдар жана мамлекеттик түзүш боюнча комитет караган баяндамачы Абжапар Гапырыч Бегматов, мыйзам долбоорунун демилгечилеринин бири. Абжапар Гапырыч, сөз сизде. Биринчи окууда, урматтуу депутаттар. Рахмат, урматтуу коллегалар, саламатсыздарбы? Сиздердин карооңуздарга Кыргыз Республикасынын кээ бир мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү, өзгөртүүлөр жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзам долбоору сунушталат. Мыйзам долбоорунун концепциясы Кыргыз Республикасынын президенттин жана жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо жөнүндөгү Кыргыз Республикасынын конституциялык мыйзамына сунуш кылынган өзгөртүүлөрдүн жана өзүңүздөргө белгилүү болгондой биометрикалык каттоо жөнүндө мыйзамдын кабыл алгандыгына байланыштуу ошол мыйзамдардын нормаларына шайлоо чөйрөсүн козгоочу жана жөнгө салуучу мыйзамдарга ылайык келтирүүгө багытталган. Мыйзам долбоорунун мазмунун билдирилген концепцияга ылайык келиши керек болду. Мыйзам долбоорунда көрсөтүлгөн концепциясын ишке ашырууда төмөнкүлөрдү камтып жатат. Мыйзам долбоорунда көрсөтүлгөн шайлоо комиссияларынын жоопкерчилиги жөнүндө бул жерде жооп бербегендиги же арызды даттанууну кароонун мөөнөтүн бузгандыгы үчүн ар түрдүү деңгээлдеги шайлоо комиссияларынын мүчөлөрү административдик жоопкерчиликти комиссия мүчөлөрүнө жана төрагасына карата, комиссиянын секретарына карата административдик жоопкерчиликтерди белгилейт. Кийинкиси шайлоочунун идентификациялоо маселесинде мыйзам бузгандыгы үчүн, башкача айтканда биометрикалык маалыматтарды тапшыруудан жана каттоодон баш тарткандыгы үчүн жоопкерчиликти киргизилип атат. Бул мыйзам долбоорунун экинчи беренесинде 5-чи абзацында көрсөтүлгөн. Мындан сырткары саясий партияларды финансылоого жана отчеттуулукка карата талаптарды белгилеп атат. Бул мыйзам долбоорунун 3-чү беренесинде толук көрсөтүлгөн. Бул жеке мүнөздөгү маалымат жөнүндөгү мыйзам, өзүңүздөргө билесиздер, ушул биометрикалык маалымат жөнүндө мыйзам кабыл алынгандан кийин бир топ ушул административдик кодекске өзгөртүүлөрдү жана жеке мүнөздөгү маалымат жөнүндөгү мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизүүгө түрткү болду. Бул өзгөртүүлөрдү киргизүүнүн негизги бир себеби болуп, мына 10-жылы өткөрүлгөн шайлоо кампанияларында, 11-жылкы шайлоо кампанияларында ушундай бир топ мурда өзүңүздөр билесиздер, кодекс менен кодификацияланган мыйзам актысынын негизинде иштеп келгенбиз. Анын ордуна ушул конституциялык мыйзамды жана башка мыйзамдарга 3 мыйзамга бөлүп өзүбүз кабыл алганбыз. Ошол кабыл алынган мыйзамдарга карата өзгөртүү киргизүүнү ушул учур талап кылды. Мен ар бир жана санкциялары жөнүндө, башкалар жөнүндө айтпайын. Саясий партиялар жөнүндөгү бөлүгүнө саясий партиялар жөнүндө мыйзамга өзгөртүү киргизүүнүн зарылчылыгы болуп, бул саясий партиялардын отчеттуулугун жана аларга мүчөлүк акылардын төлөнүшү, андан сырткары өз ыктыяры менен каражаттарды берүүлөргө бир жөнгө салуу, аларды бере турган субъектилердин тизмесин тактоого дагы бир негизги бир өзгөртүү, бул акчалай чегерүүлөрдү накталуу эмес түр менен гана өткөрүүгө багытталган. Мындан сырткары коомчулукта өзүңүздөр угуп жүрөсүздөр, ошо акча каражаттарын шайлоо мезгилинде же башка мезгилдерде саясий партияларга чет жактан каржылоолор келет деген сөздөр байма бай угулуп жүрөт. Биз анын баарын коомчулукта
өзүбүз ушу шайлоо компанияларында угуп көрүп жүрөбүз. Ошон үчүн ушул нерселерди бир жөнгө салуу максатында чет элдик үлүшү бар же чет элдик граждандар, жарандыгы жок граждандар ушуга окшогондорго бир перечень болуп, ушул кимдердин мүмкүнчүлүгү жок экенин перечень түзүлдү. Андан сырткары мүчөлүк акылардын дагы төлөнүшү, жөнгө салуучу бир нормалар киргизилди. Башкача айтканда, саясий партиянын мүчөсү мүчөлүк акын төлөөдө айлык кирешесинин 50%-нен ашпаган гана өлчөмдө мүчөлүк акы төлөйт. Мындан сырткары, эгерде ыктыярдуу баягыдай төлөмдөрдү киргизе турган болсо, пожертвованиялар жасай турган болсо, бул ошол физикалык тараптын жылдык кирешесинин 50%-нан ашпаган өлчөмдө гана бере алат. Юридикалык тараптар болсо, жылдык кирешенин 50%-нен ашпаган өлчөмдө гана бере алат. Ошол эле убакта баягы социалдык жана салыктардын бардык түрлөрүнөн карыздары болбош керек. Ал жакта өзүнүн отчетторун убагында тапшырган болуш керек. Анан дагы бир белгилей турган нерсе, ушул саясий партиялардын финансылык чыгаша жана киреше бөлүктөрүнүн ачыктуулугуна басым жасалды. Бул эки формада отчеттуулуктун формалары каралган. Биринчиси ушул мыйзамдарда белгиленген салык жана социалдык төлөмдөр боюнча отчеттор болсо, экинчиси ушул мамлекеттик массалык маалыматтар аркылуу саясий партиялар ар бир кварталда бир жолудан ушул коомчулукка жарыялоо менен ошол киреше жана чыгаша бөлүктөрү боюнча коомчулукка жарыялоо менен ушундай отчеттуулуктун формасы ушундай каралды. Буга болсо, эгерде ушундай нормаларды сактабаган, ушун бузган, ушундай талаптарды бузган саясий партияларга бардык деңгээлдеги комиссиялардын, шайлоо комиссияларга катышууга мүмкүнчүлүктү жоготкон ушундай нормаларды каралды. Урматтуу коллегалар, мен негизинен айтайын дегеним, мыйзам долбоору боюнча, концепциясы боюнча айтайын дегеним ушул. Биринчи окууда, урматтуу коллегалар, колдоп коюңуздарды өтүнөм. Рахмат, урматтуу депутаттар. Табло, суроолорго жазыңыздар. Биринчи окууда. Дастан Далабаевич Бекешевта сөз. Уважаемые депутаты, вот этот законопроект прошу вас почитать очень внимательно. Я также прошу средства массовой информации также вот это опубликовать следующее, значит, по данному законопроекту. Бегматов, Скрипкина и другие предлагают партиям брать в банках кредиты. Политическим партиям, цель которых прийти к власти, но не коммерция. И они предлагают брать, значит, кредиты в банках. На выборы, значит, получается, можно будет брать в банках кредиты. При этом ставится ограничение, что юридические лица и физические лица могут вносить политические партии в добровольные взносы, если их годовой доход подтвержден, точнее, на 50% не выше годового дохода. Кто будет определять, каков годовой доход был последний раз у юридического лица или физического лица, при отсутствии прозрачности в налоговой сфере, непонятно. И это даст трактовки. У нас на сегодняшний день есть только две партии, которые могут кредитоваться в двух банках. Остальные партии не имеют на самом деле возможности кредитоваться. Здесь есть хорошие на самом деле предложения, но под этими предложениями кроется на самом деле дьявол. Дьявол в деталях. Читайте внимательно этот законопроект, и я просил бы не пропускать его. Здесь также, помимо вот партий, пишут о том, что про биометрическую регистрацию. Если гражданин не зарегистрировался или не прошел биометрическую регистрацию, его будут штрафовать от 5000 сомов до 10 тысяч сомов. А что будет, если гражданин не заплатит штраф? Что будет с ним? Дальше не пишут.
Его 1000 раз штрафовать будут, но он не будет платить штрафы. Что будет дальше с ним? Закон автоматически превращается в коррупцию. Поэтому я хотел бы просить вас отклонить этот законопроект в первом чтении или хотя бы вот этот закон о политических партиях. Спасибо. Сөз сұрау үшін Тұрсынбай Урматтуу, Бакирұлында. мен жооп берип коем. Урматтуу Дастан Далабаевич, саясий партияда бул юридикалык тарап болуп эсептелет. Биз саясий партияларды, мисалы башка юридикалык тараптар банктардан кредит алганга мүмкүнчүлүгү бар. Ал эми ошондой эле юридикалык тарап болгон саясий партияга мүмкүнчүлүктү берип койсок, менин оюмча бул ашыкча болбойт. Анан жана биометрикалык регистрацияда өтпөгөн маалыматтарды тапшырылган граждандарга карата бул шайлоого же башка маселелерге багытталган эмес. Ошон үчүн биз административдик кодекске дагы ушул өзгөртүүнү сунуш кылып атабыз. Эгерде мен сизге комитетте дагы азыр дагы суранат элем, эгерде сиздин бир кайсы бир деңгээлде сунушуңуз болсо, саясий партиялар жөнүндө же башка мыйзамдардын долбооруна сунуштарыңыз болсо, жазуу жүзүндө берсеңиз, биз мыйзам долбоорунун демилгечилери анан комитетте биз караганга даярбыз. Дастан Далабаевич. Дастан Далабаевич, ордуңузга эле отура берсеңиз, Дастан Далабаевич микрофон берип койсоңур, суроосун бүтүрүп алсын. Абдыжапар Капырович, азырынча республикада банк бар. Бүткүл кыргызстандыктар алар билишет. Кайсы банк? Бабанов ошол жерде кредитти алса болот. Мисалы ата мекенде Арнамызда, ата журтта ушундай банктар жок да. СДПК менин оюмча мүмкүнчүлүгү бар болуш керек да. Мен билбейт экенмин аны. Республикада точно ушундай банк бар. Башка мындай жаш партияларда банктар жок, алар кредитти алышпайт, эч ким бербейт. Банк жөн эле кредитти бербейт эч качан. Банк бизнестерге именно малый предприятие, же средний предприятие, же чоң предприятияларга берет кредит. Жөн эле алар бербейт кредитти. Саясатка бербейт кредитти, себеби көп рисктер бар, билесиз да аны. Поэтому вы пишете этот законопроект под себя или для себя, я не знаю. Я считаю, что это совершенно неправильно. Как может банк дать вам в кредит, а вы эти деньги что будете делать? На подкуп людей, что ли, направлять? Или что? Или на агитацию, или на рекламу? На что будут эти деньги направляться? Ну, мы просто даем им возможность. Не, я считаю, это неправильно. Это олигархический тогда парламент будет тогда. Тут только будут партии, имеющие банки, тогда будут приходить сюда. Ни в коем случае этот законопроект пропускать нельзя. Рахмат. Абдыжапар Капырович, барбы жоңуз? Анда сөз суроо берүү үчүн Турсунбай Бакируловна. Бисмиллахиррахманиррахим. Абдыжапар экөөбүз депутат катарында эмес, сиз Борбордук шайлоо комиссиянын мурда кызматкери катарында, мен саясий партиянын төрагасы катарында сүйлөшөлү, ушу мыйзам боюнча. Ушу мыйзамды кабыл алсак, сиз мына экинчи беренеги администрациялык жоопкерчилик жөнүндө кодексине жазыпсыз. Шайлоого даярдык көрүүнүн жүрүшүндө же добуш берүү күнүндө арызга, даттанууга жооп бербөө же участкалык же болбосо аймактык шайлоо комиссияларынын төрагаларынын мүчөлөрүнүн катчысын аларды кароо мөөнөтүн бузушу эсептешүү көрсөткүчү менен 15-тен 20 өлчөмүнө чейин администрациялык айып салууга алып келет дейт. Бул 1,5 миң сом, 2 миң сом экен, туурабы? Ооба. Эми пара алган шайлоо участок комиссиясы көзүнө илбейт да бул акчаны. Биз билебиз да канча акчалар шайлоодо айланып атканын. Ошондуктан мен сунуш кылат элем. Биринчиден, буларды шайлоо комиссиянын курамынан чыгаруу, эгерде ошондой мыйзам бузуусуна учураса. Экинчиден болсо, мындай адамдар экинчи шайлоо органдарга жакын жолдош керек эмес. Ошо макулсузбу? Макулмун. Жакшы. Анда кийинки суроо. Дастан Бекешев айтканда мен дыккаттыкны окуп чыктым. Кредит алуу укугуна болжолдонуучу кредитти өзүнүн же мүлкүнүн эсебинен же өзүнүн ишинин эсебинен төлөй ала турган партиялар гана ээ дейт. Кайсы партиялар? Мисал келтирип бериңизчи. Эми төлөө мүмкүнчүлүгү менен партиялардын да мүмкүнчүлүктөрүн, тем более имущественный мүмкүнчүлүктөрүн мен билбейт экенмин. Ушундай мүмкүнчүлүгү барлар деген да.
мен ошону айткым келип атат да, мына мыйзам демилгечилеринде бир да саясий партиянын жетекчиси жок экен. Кимден сүйлөштүңөр, кимден консультация кылдыңар? Ошондуктан мен ойлоп атам, бул жерде экспертизаны жүргүзүш керек. Силер бият укук коргоо экспертиза керек эмес, коррупциялык экспертиза керек эмес депсиңер. Керек бул. Мен сунуш кылат элем, бул мыйзам долбоорду кайра жөнөтүп, ушул анализдерди алсак. Анан бул жерде дагы бир жазып коюпсуңар, квартал сайын киреше жөнүндө өзүнүн отчетун берсин деп. Партиянын кайсы кирешеси бар экен, кайсы партияда киреше бар экен, ушу билейин деп аткан, мага кызык болуп атат. Бар ушундай партиялар? Бардык эле саясий партиялардын кирешелери болуш керек. Мүчөлүк акылардан, пожертвованиялардан, ошого окшогон. Андан сырткары дагы мына азыр мисалы ушул нормалар менен биз банктардан кредит алганга мүмкүнчүлүк берген нормаларды киргизип атабыз. Ошол кирешелер болуп эсептелет. Алар жөнүндө массалык маалымат каражаттары, мамлекеттик массалык маалымат каражаттары аркылуу ушул жарыяланып туруш керек деген отчеттуулук жана жоопкерчилигин көтөргөн нормада. Суроо берип бүттүңүзбү, Турсунбай Бакиров? Сөз суроо берүү үчүн Алтыбаева Айнур Тойчуевна. Урматтуу коллега, мен коллегаларымдын сунуштарын бу саясий партиялардын жөнүндө мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизиш 6 берене боюнча мен да өзүм позициямды билдирип коеюн. Анткени чындыгында Кыргызстанда мындай улуттук банк, не улуттук банк, коммерческие банки, они в основном у них мало средств, своих средств. В основном это средства заемные у других, значит, доноров. И у меня есть опасение, что когда вы разрешаете нормой получать кредиты в таких банках, политическая партия, получившая кредит из этого банка, средства которых состоят из нескольких частей, ну, часть какая-то свои средства, часть, большая часть, я хочу отметить, это средства иностранного капитала. Такая политическая партия подпадает в зависимость от иностранного капитала, от этого банка. И я думаю, что вот эта норма, есть в этой норме какие-то угрозы и риски. Я поэтому разделяю озабоченность наших коллег, которые высказались по этой норме. Следующая норма, вы предлагаете накладывать административный штраф на лиц, которые проживают без регистрации. Я считаю, что вот по данному законопроекту должна быть проведена как правовая, правозащитная, антикоррупционная экспертиза. Эта норма, где вы будете штрафовать лиц, проживающих без регистрации, в Кыргызстане это большая часть, я вас уверяю, вокруг, особенно городов Бишкек и города Ош, это позволит дать росту... Вот, 10 секунд қосып қойсаңыз, ойын бүтіріп алсын. Такая норма даст возможность злоупотребления должностным положением отдельных чиновников, которые вот воспользуются данной нормой. Давайте я ко второму чтению дам предложение, по которым я озвучила свое мнение. Рахмат, сиздин сунуштарыңызды комитетте экинчи окууда карап аткан мезгилде эске алалы. Рахмат. Сөз суроо берүү үчүн Жумалиева Эльмира Бусурманкуловна. Рахмат чоң. Абдыжапар Гапырович, могу мыйзамдычы сиз саясий партиялар жөнүндө өзгөртүп киргизип алып келип атпайсызбы? Ушу менин билишимче мына юстиция министрлиги тарабынан да бул талкууланып жатат да, бул мыйзам долбоору. Ошон үчүн сунушталып алып келет экен. Ошон үчүн бул мыйзамды мен ойлойт элем, чогуу караш керек го. Бүгүн муну коюп, кайра анан алып келгенде да кайра өзгөртүүлөрдү киргизебизби? Ушу боюнча маалыматыңыз барбы? Ал жөнүндө маалыматым жок экен. Мен экинчи окууга чейин юстиция министрлигинен бир заключение сурайлы. Биз өкмөттүн заключениесин сураганбыз. Ошого менин оюмча өкмөт
юстиция министрлигинин позициясын билдирип ушу корутунду берсе керек деп ишенем. Жакшы болот эле дейм да, ана эки жолу карап калбайчы. Анан жана мына коллегабыз Алтыбаев айтып кеткендей, чын эле мына регистрациясы жок жаштарга штрафты көтөрүп атасыңар, Ошо мен да ойлойт элем, бул туура эмес. Анткени бизде көптөгөн жарандарыбыздын баары мына региондон келип шаарга иштейт. Место проживания, место жительствосы бар. Где-то ошо региондо булар прописано, а бияка келип иштегенден кийин пропискасы жок. Анан булардан эле мына 5 расчетных показатель деп атат. 500 сомдон эле бул коррупцияга да жол берет эле да. Ошон үчүн мурда деле 0,5% менен бул иштебей келген. Ошон үчүн мага айтсаңыз, мына 3 жылда канча штраф түштү ошо регистрация боюнча? Бул норма биометрикалык маалыматтарды чогултуу боюнча норма эми киргизилип атат. Өзүңүздөр жакшы билесиздер, жакында эле ошо биометрик каттоо боюнча мыйзам кабыл алынды. Ошого ылайыктуу, ошого шайкеш келтириш үчүн, ошол биометрикалык каттоо жөнүндө мыйзам иштеп кетиш үчүн азыркы убакта ошол административдик кодекске өзгөртүү киргизүү зарылчылыгы келип чыгып атат. Чейин Абдыжаппар Гапырович 0,5% менен ушу регистрациясы жокторду деп бар болчу мындай нормачы. Ошону силер жана 5 расчетных показателей деп көбөйтүп атпсыңар штрафтычы. Ушу мен ойлойт элем да, бул туура эмес көз караштар. А же болбосо анда бир норманы киргизип койгула. Ошо ишке алган фирмабы, кайсыл бир организация анда ошо бир справка берсин, регистрация кылып койгончу, пропискасы боюнча. Ушундай да киргизип койсоңуз жакшы болот эле. Рахмат, эскелалы. Сөз суроо берүү үчүн Жумабеков Дастан Атысбекович. Рахмат, саламатсыздар, урматтуу депутаттар. Бекматов мырза, бул биометрикалык данныйлардан өтпөсө, штрафтарды көрсөтүп атпайсыздарбы? Мен ойлойм да, буну жөн эле койсок депчи, элдин өзүнүн оюна коелу, муну башка жол менен бир иштеп чыксак, мисалы албай жүрөт, бербей жүрөт данныйларын, бирок бир мамлекеттик органдарга келгенде бир справка алайын дегенде же паспортун алмаштырайын дегенде ошол моментте компьютерден чыгып калса, анан кийин ошол жерден эле айтып, сиз барып биометрикалык данныйларын тапшырып келгенден кийин бул справка берилет деп койсо, ал гражданин барып өтүп келет. Анан кийин мына 1,5 миллиард Кытай эли биометрикалык данныйларга өтө элек. А биз болгону 5 миллион эл, анан кийин бири-бирибизди тааныйбыз баардыгыбыз эле. Тууганбыз, сураштыра келсек. Туган болуп чыгабыз. Бети yüзден тааныйбыз, баардыгыбыз тааныйбыз бири-бирибизденчи. Анан элдин баардыгын эле ошентип эле штрафка салып эле биз демократиялык мамлекетте жашагандан кийин мындайга барбашыбыз керек. Негизичи элди кыйнап эмне кереги бар бүгүнкү күндө? Бүгүнкү күндө баардык нерселер кымбаттап, элге жаман көрүнүп атабыз. Депутаттар биз жаман көрүнүп атабыз. Баардык нерсе кымбаттады бүгүнкү күндө. Эми келип алып биометрикалык данныйларын өтпөсөңөр 500ден 5000ден 10.000 сомго чейин штрафыңар төлөйсүңөр деп. Бирөө мисалы Россияда башка жакта жүрөт. Ошо окат кылайын депчи. Алар качан өтөт? Анан аларга ушундай штрафтарды кое берсек, элдин деле жүрөгү суубойт бизге. Мамлекетке, өкмөткө суубойт. Ошол үчүн мен айтат элем, башка бир метод ойлоп чыгаралы. Бир справка аларда айыл өкмөтүнө же бир башка органдарга барганда ошол жерде данныйлар чыгып калат, тапшырылып. Анан акырын эле барып айтып, сиз мону тапшырып келсеңиз, анан бул справканы беребиз деп койсо, иш бүтөт эле дейм да. Анан кийин штраф менен эле баардык нерсени биз азыр элдин мойнуна илип койдук да, кыйнап атабыз. Мен ойлойт элем, ошол үчүн бул штрафты алып эле койсоңуз деп менин сунушум бар да. Рахмат. Туура айтасыз, Дастан Артысбекович, туура айтып атасыз. Эгерде биз ушундай жоопкерчиликти ар бир граждан өзү ушундай билип турган болсо, биз мындай санкциянын кереги деле жок болот эле. Мына мыйзамдын кабыл алганына 3 ай болуп атса, азыр Кыргыз Республикасынын өкмөтү бул мыйзамды ишке ашыруу боюнча бир дагы иш жүргүзүлө элек. Элдердин арасында эмне үчүн чогултулуп атат бул маалыматтар, граждандардын маалыматтары. Роликтер аркылуу, мына эми Кудай бетин ары кылсын, канчалаган авиакатастрофа, дагы бир биздин границаны бузуп киргендер болуп атат, башка нерселер болуп атат. Биздин мамлекеттин коопсуздугу ушундай бир маселелер турат. Ал боюнча ушундай нерселерди көрсөтөт. Бул эмне үчүн керек экендин? Шайлоого же бир башка нерсеге эле эмес, бул комплекс маселелер, социалдык маселелерде биздин өзүбүздүн коопсуздугубуз, канчалаган мына паспорттардын жасалма паспорттарды бирөөнүн колун коюп койгон
эмелерди көрүп атабыз. Бирөөнүн паспортун алып бир жака залогко коюп койгондорун биз күнүгө көрүп атпайбызбы? Эгерде биздин республиканын өкмөтү ушул маселелерди элге туура түшүндүргөндө ушундай санкциялардын кереги жок болот эле. Мыйзам кабыл алынып иштеп атат. Өздөрүнчө азыр өкмөттө түрдүү жерде жумушчу группаларды түзүп атабыз, штабтарды түздүк деген маселе менен гана чектелип, бул маселеге кайдыгер карап атат. Эгерде роликтерди, рекламалык бир нерселерди, лотереяларды даже уюштуруп, биз ушу мыйзам кабыл алынып аткан убакта канча нерселерди сунуш кылганбыз. Мен ушу өкмөттүн өкүлүнө, эгерде башка бир структуралардан ушу мыйзамга ылайыктуу мыйзам негизинде чакырылган жолдоштор болсо, мен суранат элем. Бул мыйзамдын ишке ашырылышын, мыйзамчыларды же башка бирөөнү жаман көрдүрбөш керек. Бул биздин жалпы саясат, биздин мамлекеттин бир сөз менен айтканда коопсуздук болгондон кийин чогуу иштешибиз керек. Бирок мен өкмөттөн ушул убакытка чейин бир кыймыл аракетти көргөн жокмун мен. Мен катары эле биздин граждандардын бири да сезе элек. Эмне үчүн берет экен, эмне үчүн кереги бар экен, эмне үчүн зарыл экендигин. Рахмат. Сөз суроо берүү үчүн Бөкөев Кенжебек Сатымкулович. Рахмат, урматтуу коллегалар, урматтуу Ажабар Гапурович. Мен ойлойм да азыркы убакта мына 384, 86, 87 катталбастан жашоого уруксат берүү жана паспортсуз же каттоосуз ишке кабыл алуу дегендердин биз азыр штрафын көбөйтүп атабыз. Мен ойлойм буларды көбөйтмөк турмак бул штрафты алып салыш керек деп. Анткени мына биз азыр таможенный союз, единое экономическое пространствого кирсек, биздин жарандар Белоруссияга, Москвага, любой ошол 3-4 мамлекеттин ичине барып иштегенге мүмкүнчүлүк алат деп атабыз. А өзүбүздүн ичинде, мамлекеттин ичинде башка областтан келген жараныбыз, мисалы Бишкекке пропискага тура албаса, мүмкүнчүлүгү жок болсо, ал штраф төлөсүн, еще көп төлөсүн деп көбөйтүп атабыз. Жумушка пропискасы жок алса, штрафты көп төлөсүн деп атабыз. Мен ойлойм, бул норманы биз азыр кабыл албаш керек. Даже карап чыгып, урматтуу өкмөт, мен ойлойм, могу пропискага байланыштуу болгон штрафтарды ушул беренелерди мүмкүн алып салышыбыз керек келечекте, карап чыгышыбыз керек. Бүгүн азыр тема көтөрүлүп атканда. Ошондуктан мен ойлойм, өзүбүздүн негизи бул региондон келген биздин жарандарга мындай тиешелүү экен, студенттерибизге алар кантип прописка болмок эле бизден, өзүнүн үйү жок болсо, бирок алар жумушка кирүүгө мүмкүнчүлүгү болуш керек. Ошондуктан бул беренелерди мен ойлойм, мындай жеке менин оюм каршымында. Анан кийин ушул 3 беренени ички иштер органдарынан алып, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына коюлуп атыптыр бул жерде. Эми аларда кандай механизм бар да ушуларды штрафтарды чогулткангачы? Абжапар Гапурович, айтып койсоңуз. То есть ички иштер органдарынан алып, местное самоуправление бергенде алар канча чогултат бул штрафтарды? Эми баягы каттоону жүргүзгөндө ушул жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары аркылуу координацияланса, ошолор аркылуу атайын түзүлгөн комиссиясы аркылуу, бул эми азыр бир сезон катары, бир компания катары өткөнү менен кийин бул ар бир киши 16га чыкканда же болбосо ушул белгиленген жашка келгенде өтүп тура турган нерсе. Ошон үчүн өзүн өзү башкаруу органдарында ушундай комиссионный штраф санкцияларды ошо комиссиону караса деген ойда. Мен ойлойт элем, Ажабар Гапурович, бул тиги ички иштер органдарына эле кала берген туура, анткени ички иштер органдарына участковый бар. Ал участковый өзүнүн ар бир үйдү кыдырып жүргөндө аныкташы мүмкүн. Бирок мэрия же айыл өкмөттө андай сотрудниктер жок да, штраф салып кыдырып үйлөрдөн алып келет. Мен макулмун, карап көрөлү. Сөз суроо берүү үчүн Исаков Исмаил Сакычты. Абжабар мырза, биринчи боюнча жанакы 1,5 миң штраф эгерде маалыматты бербесе деп. Эмнеге мындай аз кылып атасыңар? Азыр көчөдө перекресткеден өтпөй койсоң эле андан 2 эсе көп штраф берип атат. Бул мамлекет тагдыры чече турган маселе болуп атпайбы? Эми мыйзам долбоорунун демилгечилери биздин азыркы граждандардын социалдык, экономикалык абалын эске алдык. Анан менин оюмча биздин граждандар ошол мындай компанияга, мындай мамлекеттин коопсуздугу каралып аткан маселеде мындай бойлы жоопкерчиликтүү болот го деген биз ниетте болдук.
Экинчи суроо. Мына 61 прим менен кирип атат да, биометриялык маалыматтарды бербесе, же каттоодан баш тартса дагы штраф деп. Ал кимге тиешеси бар бул? Ким бериш керек, кимге бербеш керек? Ушул жаран эгерде биометриялык маалыматтарды берүүдөн баш тартса, ошол граждандарга. Кандай жаран? Азыр бизде баарын алып атпайбы, анан кантип бар да компьютерде. Жок, айрым кишилер ушундай ден соолукка туура келбейт деп, же болбосо жөн эле бергиси келбей, ушу баш тартса деген. Шайлоо учурундабы, же шайлоонун алдындабы? Жок, бул шайлоого тиешеси жок эле бул. Күнүгө болуп тура турган иш. Же андай норма болбойт, единый стандарт болгондон кийин ар бир жаран берет да. Сертен ансыз эч жака жыла албай калат да, бара албай калат. Анан ага өзү кызыктар болуп атпайбы? Бул ушу норманы киргени менен түшүнбөй атам да, эмне максат менен кирип атат деп. Эми ушу маалыматтарды берүүдөн баш тарткан граждандарга тиешелүү да. Азыр мында өзүңүз коомчулукта көрүп атасыз, айрым бир өкмөттүк эмес уюмдар, айрым бир саясий күчтөр элдерди тескери үгүттөгөнгө аракет кылып аткандарды, жерлерде бир группалардын түзүлүп аткандарын байкап атабыз. Ошондой баш тарткан биздин граждандарга багытталган. Абдыжапар, хорошо. Мисалы үчүн мен баш тартып койдум, 1,5 мың төлөдүм. Дагы эмне болду анда? Ошо жүрө беребизби? Мамлекеттик саясат болуп атпайбы? Баардыгыбыз берелик, бир центрде турсун маалыматтар, кылмыш кылганда мамлекеттин коопсуздугуна бул түздөн түз тиешеси бар. Буга биз үндөшүбүз керек да, бергилеген, бир эле жанакы жеке кызыкчылыктарды карагандан эмес, бул келечекте мамлекеттин коопсуздугуна өтө чоң түздөн түз тиешеси бар маселе. Буга барыш керек да. Анан ушуга 1,5 мың сен бербей койсоң ошо менен жүрө бер деген саясат бул мамлекеттик саясат эмес да. Бул стандарт болуш керек. Баары берет. Эч жака жылбайт деген. Ушуну бир карап көрсөңөр, ушул норманы кереги жок мындайына киргизишкен, урматтуу коллегалар. Мен эми калгандарын айтпай эле коеюн. Бирок бул норма туура болбой калды. Бул мамлекеттик саясат, мамлекеттин коопсуздугу. Анан ушуга штраф деген туура эмес. Туура айтасыз, Исмаил Сакыч, эгерде биздин граждандарга ошол туура жеткирилген болсо, мен жана айтып өткөндөй, бүт мамлекеттик органдар баягы айрым бир нерселерде бир волонтерлорду да жалдай калып атпайбызбы? Ошондой эгерде ушундай жандуу иш кылган болгондо, анда мындай санкциялардын киргизилиши, мындай бир чектөөлөрдүн киргизилиши жок болот эле. Туура айтасыз, мен колдойм сизди. Урматтуу депутаттар, Эркин Абдышевичтен сунуш түштү эле, суроого талкууга чек коюп кою боюнча мен добуш коем, добуш берип койсоңуздар. Макул 43, каршы жок, баары 43, катталды 86. Ровно болду. Өтпөй калды го дейм. Бул макул суроо бере бергиле анда. Сөз суроо берүү үчүн Кочкоров Улукбек Тойчубаевич. Абдыжапар Гапырович, өкүнүчтүү сиз ушундай мыйзамды сунуштап атканыңыз. Биринчиден, саясий партияларга кредит алганга мүмкүнчүлүк берип атабыз. Экинчиден, саясий партиялар бюджеттен акча алсын деп атабыз. Бүгүнкү бюджетибиз, мына өзүңүздөр жакшы билесиздер, 40% сырттан келип атат. 60% эле биз өзүбүз. Мугалимдерге айлык бере албай атсак, биз политический партияларды бюджеттен финансировать этебиз деген бул өтө туура эмес маселе. И так жогорку кеңеште жактырбай аткан маалда биз дагы туура эмес иштерге барып атабыз. Экинчиси, мына штрафтар боюнча крепостное право деген отмена кылганга 150 жылдан ашык болду. А биз мына азыр регистрация, обязательно регистрацияң болуш керек, регистрацияң жок болсо штрафта болгон азыр сиз көбөйтүп атабыз, бул туура эмес. Мына ошол биз баягы саясатыбызды туура эмес жүргүзгөндүгүбүздөн, экономикада баягы жерлерде экономиканы карабагандыктан элибиз тентип мына Бишкекте, Ошто шаарларда жүрүшөт. Анан сен регистрацияң жок экен деп штраф төгүп, барып айылыңа бар. Айылында же жери жок болсо, же суу болбосо, бул туура эмес саясат.
Бул элге каршы келген саясат деп айтмакчымын. Же болбосо мына бүгүнкү күндө баалар кымбаттап атат. Ошо биздин кемпирлер, аксакалдар 2 комнат үйүнүн бирөөсүнө бирөөдү киргизип алса, без прописка жашатканга болбойт штраф деп туруп штраф сала турган болсок, бул дагы өтө туура эмес. Көрүп атасыздар, баа эмне болуп атат азырчы? Адам өзүнө өзү багып болбой калды, невозможно болуп калды. Анан ушул учурда эптеп кичине бир комнатама өзүм кысылсамса дагы, ушу көр тириликти өткөрөйүн деп туруп бирөөлөрдү үйүнө киргизсе, аларга штраф салсак, көчөдө ээн эркин мына окатынын кылайын деп айылдардан келип жүрсө, аларды кысымга алсак, анан мына биометрический данныйды бербедиң деп туруп кысымга ала турган болсок, бул мына накта саясий наразычылык, мына социалдык наразычылыктарды алып келиши мүмкүн. Ошондуктан мен сизди суранат элем, бул мыйзамды артка тартып алыңыз. Бул бизге кереги жок мыйзам азыр ушу күндө. Рахмат. Биринчи сурооңуздун биринчи бөлүмүнө бул бюджеттен каржылоо дегенен бүгүн каржылай албасак, келечекте кийинки жылдары каржылап калышыбыз мүмкүн. Саясий партияларды мыйзам бул бүгүнкү күн үчүн жазылбайт, келечек үчүн дагы карашыбыз керек деп ойлоймун. Ошон үчүн мамлекеттик банктардан ошо кредит алганга ушундай бюджеттен эгерде бюджет позволять эткенде каржылоону караган норма. Анан кийин штрафтарды биз такыр эле эч кимден биздин граждандарга штраф эмес жөлөп алып ар бирине премия бере берсек болот. Эгерде мүмкүнчүлүгүбүз болсо, анан граждандарыбыздын жоопкерчилиги өзүнүн деңгээлинде болсо. Жоопкерчиликтин жоктугунан мисалы мамлекеттин коопсуздугун биз кандайдыр бир башкача ойлор менен бир экинчи орунга коюп койгондагы убакыттар болуп атат. Ошон үчүн мен урматтуу коллегалар, мунун штрафтын өлчөмүн азайтууга же жок кылууга, мен штрафты салганга же граждандарды бир кыйнап мындай деп эмеге жеке өзүм каршымын, бирок жоопкерчилик болсун деген ой. Улукбек Тойчубаевич, микрофон берип койсоңор 10 секунд. Оюн бүтүрүп алсын. Абдыжапар Гапырович, мына 10-жылы көрдүк, кайсы партиялар кайсы жерден барып бата алып келди. Азыр мына биздин банктардын 10% гана Кыргызстандын жарандарыныкы. Калган 90% бул чет өлкөлүк банктар. Кошуп койсоңор. Ошол башка мамлекеттер ушул биздеги өздөрүнүн банк аркылуу берип коюп, анан эртең силер бийликке келгенден кийин мындай милдеттемелерди аткарасыңар деп туруп, 10 миллион, 20 миллион доллар берип туруп, анан өздөрүгө керектүү баягы чечимдерди кабыл алдырганга мүмкүнчүлүк түзүп атабыз. Анан эртең бул ошо кредитти жоюп деле кое берет ошол банктанчы, банк аркылуу. Бул эң туура эмес маселе, биз мына туура эмес жолго түшүп алдык. Сиздер ушул саясий партиялар жөнүндө мыйзамдын 16 статьясын карасаңыздар, ошол жерде чет өлкөлүк үлүшү болсо, чет өлкөлүк юридикалык тараптар бул саясий партияларды финансылаганга акысы жок. Эгерде өзүнүн перечин турат, ошо перечинге кирбеген биздин өзүбүздүн банктар жөнүндө сөз болуп атат. Чет өлкөлүк банктар жөнүндө 16 статьяда четкий перечин менен турат. Аерде чет өлкөлүк үлүшү болсо дагы, баягы учредителдердин чет өлкөлүк жарандар болсо дагы, жарандыгы жок адамдар болсо дагы деп четкий перечин турат ал жерде. Үчүнчү микрофон. Рахмат, Сулайманов. Урматтуу мыйзамдын демилгечилери, Абдыжапар Гапырович, бул мыйзамыңыздар биздин оюбуз боюнча сырой. Эки мыйзамды аралаштырып алып келгенсиздер. Мен оюмча биометрикалык каттоо боюнча буну отдельный алып келишиңиздер керек. Ал эми мынау саясий партиялар боюнча алып келгениңиздер бул негизинен туура эмес. Партияларды кредит алсын деп атасыздар, бул негизинен туура эмес. Бүгүнкү күндө мамлекетибиз өзү белчесинен карызга батып турат. Жарандары ушу кредиттердин артынан канча кыйналып атышат. Ушул саясий партияларды дагы ушул жака түртүп атасыңар. Саясий партиялар эртең кредит алып келип, анда кандай болгон бүт партияларды заложник кылган турасыңар. Партияларга мүмкүнчүлүк берип атасыңар, карыз алып,
келгиле дагы парламентке келип, анан ошол кредитиңерди мамлекеттин эсебинен төлөй бергиле, урдагыла дегенге түртүп атасыңар. Бул негизинен туура эмес, буну алып салыш керек. Сиздерге сунуш демилгеси артка кайтарып алып, биометрикалык каттоо ушуну отдельный кылып алып келсеңиздер туура болмок. Азыр бул жерде мыйзамыңыздар өтпөйт. Депутаттардын көз караштарын көрүп атасыздар. Сиздерден сунуш кайтарып алсаңыздар туура болот эле. Рахмат. Абдыжапар Гапырович, жооп берип койсоңуз. Рахмат. Биз азыр бир топ коллегалардын сунуштарын эске алуу менен мыйзам долбоорунун демилгечилери сүйлөштүк. Бул мыйзамды эгерде биздин ушу регламенттин талабына ылайык биз кайра алсак дагы, биз анан бөлүп туруп, жана 3 мыйзам бар эмеспи, ошону бөлүп туруп биз ошол азыр айтып өткөндөй биометрикалык регистрацияга тиешелүү жагын биз вдогонку жеткизип берсек, анан калган саясий партия жөнүндө мыйзам болобу же болбосо ошого байланыштуу административдик кодекске өзгөртүүлөр боюнча болсо өзүнчө алып келели деп мыйзам долбоорунун демилгечилери сүйлөштүк. Ушуну эске алып койсоңуздар. Урматтуу коллегалар, бул мыйзам долбоору авторлордун өзүнүн макулдугу менен атка кайтарылып атат. Ошол себептен регламент боюнча суроо, жооп, талкуулар комитеттерде каралып, ошол мыйзамдын авторлоруна өзүнчө берилет. Бул мыйзам долбоору артка кайрып алынды. Экинчи микрофон. Урматтуу Бөдөш Аманбаевна, кайрып алса эле кетип калды, суроолоруңарды бербешиңер деген туура эмес. Регламенттин негизинде бул мыйзам долбоору бүгүн талкууга чыккан. Биз болсо регламенттин негизинде талкууга жазылганбыз. Ошон үчүн сиз талкууну токтотпойсуз азыр. Баарын суроолордун баарын бергенден кийин, анан кийин демилгечи кайра кайтып алам десе, анан сиз добушка коюп туруп, мына добуш менен чечесиз. Туурабы? Ошон үчүн биздин убактыбыздарды берип коюңуздар. Регламенттин 48-ci беренесине ылайык, беренесинин 5-ci пунктунда мыйзам долбоорунун демилгечиси аны биринчи окууда кабыл алынганга чейин мыйзам долбоорун чакыртып алууга же болбосо демилгелөөгө катышуудан баш тартууга укуктуу. Бул жөнүндө төрөганын жазуу жүзүндө кабарландырылат. Эгерде мыйзам долбоору депутаттардын тобу тарабынан киргизилсе, ал бардык демилгечилердин макулдугу менен чакыртып алынышы мүмкүн. Мыйзамдын демилгечилери чакыртып алабыз деп айтып атат. Ушул мыйзамдын долбоорун кайра артка кайрып чакыртып алуу боюнча мен добушка коем, добуш бериңиздер. Дамира Баскановна, талкуу ошол мыйзамдын 48-ci беренесине ылайык, мына юристтер айтып атат, чакыртып алгандан кийин талкуу токтотулат. Чакыртып алдык деп азыр айтып атат. Эгерде чакыртып алууну дагы кабыл албасаңар, анда добуш бермейин чечебиз. Мына мыйзам долбоорунун демилгечилери өздөрү айтып атат. Биз мыйзамды артка кайрып алдык деп, чакыртып алабыз деп атат. Алардын өзүнүн демилгеси мына 48-ci беренеде мен окуп бердим сизге. 48-ci берененин 5-ci пунктунда бул кайрадан алар чакыртып алып атат. Анан кандай талкуу жүрүшү мүмкүн дагы? Экинчи микрофон. Урматтуу Бөдөш Аманбаевна, ар бир маселенин өзүнүн процедурасы бар. Биз депутаттар өзүбүздүн регламентке байланыштуу биз пикирибизди айталы. Чакыртса дагы, чакыртпаса дагы мүмкүнчүлүгүңүздү сиз албаңыз, укугуңузду тебелебеңиз. Бериңиз, суроолорду берели, өз пикирибизди айталы. Кийин ошо чакырып алганда дагы биздин айткан нерселерди алар ошо эске алып, ошондой алып келсе мен ойлойм жакшы өтөт деп. Эгерде жазылган болсо, бүгүн повесткага чыккан болсо, эмнеге орто жолдон сиз токтотуп атасыз, жөн элечи? Мен токтоткон жокмун. Сиз туура түшүнүңүз. Дамира Баскановна, мыйзам демилгечилери регламенттин 48-ci беренесине ылайык кайра чакыртып алганга милдеттүү чакыртып алып атышат. Чакырып ала алышат. Мен аны айткан жокмун. Кантип сиз талкуулайбыз биз? Уксаңыз, Бөдөш Аманбаевна, мен айтып атам, регламенттин башка бир нерсин караңыз. Бизге убакыт берилгенден кийин, жазылгандан кийин сиз бизге убакыт беришиңиз керек. Азыр көрөбүз кайсы мыйзам экенин. Мыйзамдын беренелери табылат. Өзүңөр алып чыгып алып, эми уялганыңардан кайра качып атасыңарбы эми? Бергиле мүмкүнчүлүк суроо бергенге. Үчүнчү микрофон.
Урматтуу Дамира Баскановна, мыйзам чакырылып алгандан кийин бир мындай логика болуш керек да. Эмнени обсуждать этебиз? Сизге мүмкүнчүлүк болот, эртең комитетте карашат, дагы кайрадан алып келишет, ошондо оюңузду айтсаңыз болот. Азыр мыйзам чакырылып алынганда мындай логикага туура келбейт да. Эмнени обсуждать этип, эмнеге суроо берип, эмнени айтабыз. Кайтарып алгандан бүттүк, кете беришиз керек, кийинки маселе көтөрбөйсүзбү? Сиз эмне обсужденияга эметип атасыз? Өдөш Аманбаевна. Мүмкүнчүлүгүңүздү эч ким чектеген жок. Мүмкүнчүлүгүңүз али алдыда. Бул мыйзам кайтарылып, кайрадан келе турган болуп кайтарылып атпайбы? Сиз жазылган экенсиз, сизге жетпей калыптыр. Дамира Баскановага берип коюңуз, борбор тилин ачып айтып алсын, айта турганын. Убакытты кетирбейли. Рахмат. Биринчи микрофон. Урматтуу Өдөш Аманбаевна, урматтуу депутаттар, мен Дамира Баскановнаны колдогум келип турат. Ал регламентте сиз окуган норма мыйзам талкууланганга чейин мыйзам демилгечилери чакыртып алууга акысы бар. Төрагага кагаз жүзүндө сунуш киргизип, анан ошонун эмеси менен. Бирок азыр мына талкуу болуп атат. Болгону 2 киши калды да. 2 киши калып, мыйзам демилгечилер чакырып алабыз. Анан кийин ушу айтылган сунуштарды бөлүп мындай кылып баягы кайра киргизебиз дегендей кылып атышат да. Ошон үчүн толук кандуу талкууну токтотпостон ошол мыйзам демилгечилери чакыртып алып кайра иштөөдө бардык депутаттардын оюн угуп коюш керек да. По-моему, бу жерде шашыштын кереги жок. Мындай полнокровный обсуждение кылып туруп эле анан кийин чакырыш керек. Мен бу депутат Ниязалиеванын оюна кошулам. Бүт процедураны сактайлы да, сактап коелу аягына чейин. Рахмат. 4-нчү микрофон. Рахмат. Өдөш Аманбаевна, Дамира Баскановна мындай туура айтып атат да, повестка дняга бул официально кирилип калды. Биз аягынча обсуждать этип, анан авторлорго деле жакшы болот эле ушун до конца угуп алса бүгүнчү. Анан кийин сиз добушка коем деп атасыз, добушка коюштун кереги жок. Обсуждать эткенден кийин регламент боюнча эгер авторлор чакырып алабыз десе, анда добушка коюштун кереги жок. Себеби дегенде принцип бар. Автор жокпу, демилгечи жокпу, мыйзам жок деген сөз ал. 2-нчи микрофон. Өдөш Аманбаевна, бул боюнча эгерде мыйзамды толугу менен чакыртып алса, анда бүгүн обсуждение кылыштын кереги жок. Эгер кайра иштетүүгө, доработкага эгерде бара турган болсо, депутаттардын оюн пикирин билип коюш керек да. Ошон үчүн карасаңыздар, эгерде депутаттар кайра доработкага тартып ала турган болсо, анда депутаттардын оюну угуп коюш керек. Эгерде толугу менен чакыртып алса, бул мыйзамды биз киргизбейбиз депчи. Анда бүгүнкү күндө обсуждение кылыштын кереги жок да. Мыйзамда каралган, сиз туура эле айттыңыз, 48-статьяда ал так жазылган. Урматтуу коллегалар, урматтуу депутаттар, эки ача ой пайда болуп калды. Мен ушул жерден ушул мыйзамдын авторлоруна, мына сиз өзүңүз официальный түрдө айттыңыз, чакыртып алдык мыйзамды деп. Стенограмма кетип атат. Бирок жазуу түрүндө төрагага түшө элек. Ошону эске алуу менен депутаттарына 2 депутат калыптыр суроо бергенге, талкууга 3 депутат экен. Кандай дейсиздер, ушуну аягына чейин чыгарып коелу. Абдыжапар Капырович, баары бир бул комитетте да талкууланат. Ал жерде деле оюн айтса болмок. Бирок эми ушул жерден сиздин мыйзамыңызга жакшыраак мындан ары талкуу жүрсүн деп коллегаларыңыз демилге көтөрүп атат. Сиз ушул 2 депутаттын суроосун, анан 3 депутаттын сунушун, талкуусун угуп коюңуз. Жазуу жүзүндө сиздин мыйзамды кайтарып алуу боюнча жазуу жүзүндө арызыңыз түшпөгөнүнө байланыштуу мен ушул депутаттарга сөз бергенге мажбур болдум. Туурабы? Макул, мен даярмын, каршылык жок. Биз мыйзам долбоорунун демилгечилери, мен өзүм, Дыйканбаев, Качкарова, Скрипкина болуп ушул 4 депутат элек демилгечилер. Төртөө тең сүйлөштүк. Биз мыйзамды чакыртып алып, биз кийин өзүнчө бөлүп киргизели деген ой менен.
Сіздердің ойыңыздарды угуп койгонго, сунушуңуздарды укканга биз даярбыз. Анда кеттик мындан ары. Көрсөм мен да бар экенмин суроо бергенге. Мен бат эле суроо берем. Ким Абдыжапар Гапырович мына биометрикалык боюнча көптөрү айтты. Ушул жерде мына ал биометрикалык анализди берүүдөн баш тарткан дегенде сиз жана айтып кеттиңиз, жана ишти солгундатып аткан ведомстволукка деп. Бирок бул мыйзам боюнча жарандарга чара колдонуп калат да. Ушуну бир ойлонсоңуз, анан кийин могу жерде саясий партиялар жөнүндө 16 статьяда айтып атат да, саясий партиялардын ишин ушул партиялардын жеке каражаттарынын эсебинен анан мамлекеттен бюджет каражат бөлүнүп бергенде азырынча бюджеттен карала элек. Кээ бир партиялардын жеке каражаты деле канчалык деңгээлде экенин эч ким билбейт. Ушул статьяны да карап койсоңуз, анан мына 17 статьяда юридикалык жана жеке жактардын ыктыярдуу жардамы дейт. Банктын эсебине накталай эмес түрдө берилиши мүмкүн. Накталай эмес болгондо эмне машина алып барып береби банкка? Накталай деген акча түрүндө, накталай эмес деп жазыпсыңар. Ушул нерсени тагыраак берсеңер, ал жерге эмне түрүндө берет? Бул анан кийин партиялардын перечислением деген Бөдөш Аманбаевна, бул нак акча берилип атпайбы, ошону перечислением деген түшүнүк. Анда туура жазгыла да. Накталай эмес деп атасыңар. Эми орусчадан безналичный деген ушул накталай эмес деп которулат экен да. Анан экинчи пунктунда партиянын мүчөлөрү партиянын уставында белгиленген милдеттүү мезгилдүүлүктү сактоо менен мүчөлүк акылар төлөнөт деп. А кээ бир партияларда мисалы үчүн бул жөнүндө өзүнүн партиянын өзүнүн уставы, өзүнүн программасы, өзүнүн мыйзамы бар. Кээ бир партиялар мүчөлүк акыны милдеттүү түрдө албайт. Ушул эме болгондон кийин алар эмне милдеттүү түрдө төлөп калабы? Анда партиялардын өзүнүн ички уставын чектеп коесуңарбы? Ушуну эске алып койсоңуз, рахмат. Сөз суроо берүү үчүн Осмонов Курманбек Эргешевичти. Абдыжапар Гапырович, мына саясий партиялар жөнүндө мыйзамды дагы бир 22.1 деген статья менен толуктоону сунуш кылып атасыңар. Анда ушу каржылоо боюнча баягы мыйзамда каралган каталыктарды кетирсе, бардык деңгээлдеги шайлоого катышуу мүмкүнчүлүгүнөн ажыратылат саясий партиялар деп коюпсуңар да. Адым кодекс боюнча жанагындай штрафтар каралган. Ар бир аракет боюнча. Анан эми жалпы принципте бар да, баягы бир нарушение үчүн эки жолу жазага тартылбайт. Анан кийин ал шайлоо укугунан, мүмкүнчүлүгүнөн ажыратуу деп, участие, возможность участия в выборах лишается депсиңер на всех уровнях. Аны ким ажыратат? Сотпу, же шайлоо комиссияларыбы? Аны караш үчүн теги шайлоо кодексине дагы өзгөртүүлөрдү киргизиш керек. Анан жанагы финансированияга катыша албайт депсиңер, лица без гражданства деп жүрөт. Анан организации, осуществляющие благотворительную деятельность деп жүрөт. Конституцияны ачып карасаңыз, лица без гражданства пользуются такими же правами, как и граждане Кыргызской республики. Тең укуктуу. Баягы чектөөнү өтө эле көп юридикалык тараптарга жана адамдарга киргизип койгонуңар жокпу? Анан кийин чет элдик партиялар, Социнтерн, коммунисттик партия жана башка партиялар, партиялык тилектештик, партиялык партийная солидарность деп коет. Алар ар тараптан жардам көрсөтүүгө укугу бар, өздөрүнүн устаптары боюнча. Ушундай маселелер бар да, ушуларга кийин кайра иштеп, кайра киргизе турган болсоңор, ушуларды эске алып койсоңуз деген өтүнүч. Анан мен жоопту деле талап кылбайм. Рахмат, Курманбек. Эске алабыз. Рахмат. Рахмат. Сөз Дамира Асканна Ниязалиевада. Абдыжапар Гапырович, сиз абдан тажрыйбалуу негизи депутатсыз. Билишиңиз керек эле, ушу Конституцияда жазылганда ар бир мыйзам долбоорунун каржы булагы болбосо, бул мыйзам долбоору кабыл алынбаш керек жана чыкпаш керек деп. Сиз мыйзам долбоорун дайындап атканда санадыңызбы? Ушу саясий партияларга канча каражат керек болуп калышы мүмкүн депчи? Биз азыр бюджеттен
каржыланышы мүмкүн дедик. Биз бюджеттен, мамлекеттик бюджеттен саясий партияны каржылоо азыр бул мыйзамда жок, мыйзам долбоорунда жок. Ошон үчүн биз мурда өзүңүз билесиз, мурдагы мыйзам долбоорлорду алып келгенде ушул саясий партияларды саясий компанияларга, то есть шайлоолорго катышканына карап туруп, каржылоону дагы алып келген элек, ал тилекке каршы өткөн эмес. Азыр эми ушундай каржыланышы мүмкүн деп атабыз, азыр каржыланат деген бир норма жок. Жок, мүмкүн деген бул каржыланат дегенди да билгизет да, туурабы? Сиз санадыңарбы? Бүгүн бизде 120-200 партия бар саясий. Ушул партиялардын баары чыгабыз деп турат 15-жылы шайлоого. Ошолордун баарын чыга турган болсо, биздин бюджеттин, биздин өлкөбүздүн акыбалы келеби ошолорго төлөп бергенге же жокпу? Ушул жагын ойлодуңуздарбы, жокпу? Бизде эми саясий система эми мындай курала баштаган мезгилде бизге ушундай сезилип атышы мүмкүн. Чет өлкөлөрдөгү, мисалы Европадагы парламенттердин, Европадагы мамлекеттерде саясий партияга мамлекеттин көз карашын бардыгыбыз жакшы билебиз. Мисалы шайлоо алдында эмес, шайлоого катышкандан кийин ошол элдин колдоосуна карап каржыланышканын да бардыгыбыз билебиз. Ошон үчүн биз ушундай бир жакшы максатты көздөгөнбүз. Бүгүнкү күндө биздин мамлекетте саясий партияларды каржылоого бүгүнкү күндө мүмкүнчүлүк жок. Мүмкүн келечекте бир каржылаганга мүмкүнчүлүк болобу, финансылык, экономикалык мүмкүнчүлүктөр болобу деген жакшы үмүт менен мындай норма кирген. Ар бир мыйзам кабыл алгандан кийин сразу иштеш керек. Ошону унутпасак жакшы болот эле, да? Рахмат. Ана Конституцияда 20-беренеде жазылып турат. Кыргыз Республикасында адамдын жана жарандын укуктары менен эркиндиктерин жокко чыгаруучу же кемсинтүүчү мыйзамдар кабыл алынбашы керек деп. Жана биометрикалык маалыматтарды берүү максатында ушул эки нормага туура келбейт деп эсептебейсизби сиз? Ушул эле Конституциянын башка статьясында бар, четкий норма бар. Ушундай чектөөлөр, мыйзамда каралган учурлардан башка деп турат да. Ошон үчүн бул жоопкерчиликти кичине көтөрүш үчүн биздин граждандардын ушул маалыматтарды тапшырууда ушул активдүүрөөк катышса деген жакшы үмүт менен болгон. Анан ошо штрафтарды салган орган болуп, Ички иштер министрлигин эмне үчүн көргөзүп атасыңар? Алар баш ал десе, бөрк ал десе баш алган органда. Эмнеге башкалын жазган жоксуздар бул жерге? Биз өзүн өзү башкаруу органдарынан деп айтканбыз биз. Жок, Ички иштер министрлиги деп жазылып турат, окуңуз мыйзамыңызды. Эске алалы, башка формада алып келебиз, эске алалы. Анан анонимдүү негизде каржылоого мүмкүнчүлүк болот саясий партиялар дегендин кандай негизде киргизип атасыңар? Анонимдүү деген бул коррупция эмеспи? Анонимдүү болбош керек деген. Жок, анонимдүү деп киргизип атат. Карасаңыз, мен мыйзамыңызды окуп атпаймынбы? Мына 16 статьяда төмөнкүлөр шайлоо фондунда ыктыярдуу жардам көрсөтүүгө тыюу салынат деп атат да, ошол жерде анонимдүү жардам көрсөтүүлөр деп атат. Диний уюмдар, башкалар. Бул анонимдүү болбош керек деп атасыңар? Анонимдүү болбош керек деп атабыз. Анда эмесе ал туура. Ошо мыйзамды сиз дагы жакшыраак карап атсаңыз. Урматтуу Чолпон Алыевна, мен сөзүм бар эле азыр айта берейинби тиги выступлениеда дагы? Убактым калып калды. Макул, эч кимде каршылык жок болсо. Рахмат. Урматтуу депутаттар. Бүгүнкү биздин мынакей билесиңер дефицит бюджета шунчалык чоң болуп, элибиз абдан кыйналып турган кезде баарыңыздарга ушундай бир кайрылат элем бардык депутаттарга. Алдыда 1 жыл калды ооба шайлоого. Ошон үчүн алып чыккан мыйзамдардын баары элдин кызыкчылыгына каралган мыйзамдар болуп атат. Бирок ошол эле учурда биздин өзүбүздүн мамлекетибиздин деңгээлин, экономика жагын карап туруп мыйзам жазып алып чыксак жакшы болот деп ойлойм. Анткени бүгүнкү күнү 15 миллиардга жакын дефицит болуп турса, тартыш болуп турса бюджетте, кантип биз ушундай бюджеттен акча, каражат талап кылган мыйзамдарды алып чыгып атабыз? Буга биринчиден Конституция жол бербейт. Экинчиден элибиз туура түшүнбөйт. Бүгүнкү күнү биздин элибиз
Үңкүрдө жашап аткан адамдар бар экен. Үңкүрдө, ушу шаардын жанында, мынакей Чүй областында эле караган райондордун биринде 5 жылдан бери бир семья үңкүрдө жашайт экен. 8 жаштагы баласы менен. Мына ушуларга жардам бербейлиби, андан көрө жана каражаттарды бөлүп туруп, саясий партиялардын колдоруна бербей. Ошон үчүн урматтуу депутаттар, мен ойлойм, бул норманы демилгечилерге кайрылып кетем, такыр алып ташташ керек, кийин иштеп аткан кезде. Экинчиден, мен ойлойт элем, биометрикалык маалыматтар ооба мүмкүн керектир бизге, бирок баягы чересчур эле мындай эле палканы перегибать этпеш керек. Ушундай штрафтарды 5000 сом, 10 000 сом штрафтарды салып коюп, анан элдин баарын кыйнаган өтө туура эмес деп ойлойм. Элге туура маалыматты берип жумуш жүргүзүш керек. Керектигин түшүндүрүш керек элге. Ошон үчүн мен ойлойт элем, биометрикалык маалыматты тапшырбаган адамдарга штраф караган өтө туура эмес. Демилгечилерден суранам, бул нормаңарды алып койгула. Силер бул норманы киргизе электе эле, бүгүнкү күнү кээ бир ведомстволордо, кээ бир организацияларда уже жарыялар илинип туруптур. Ким биометрикалык маалыматын тапшырбаса, биз ал адамды тейлебейбиз деген мына турат. Мынакей эчтеке боло электе эле, а силер бул мыйзамды алганда эмне болот? Ошон үчүн мен ойлойм, элдин укугун тебелебеш керек. Конституциянын жакшынакай баарыбыз билебиз, жазганбыз. Канча эме болсо, ошончо пикир болот. Мен ойлойм, бул конституциялык элибиздин нормасы, укуктарын тебелөө деп санаймын. Ошон үчүн урматтуу демилгечилер, мүмкүн мыйзамды кайра иштеп чыккан кезде биз айткан нормаларды ошо карап чыгып жокко чыгарып койсоңор, бул мыйзамыңар өтөт деп ойлойм. Рахмат. Рахмат. Демир Асқанына суроолор бүттү, талкууга өттүк. Сөз Бекешев Дастан Далабаевичте. Ну, я, в принципе, все сказал ее, поэтому свое выступление можете отписать просто. Сөзіңіз жоқ, Дастан Далабаевич? Анда сөз Диханбаев Курманбек Сапаровичте. Сізде дағы сөз жоқ. Кутушев Абдыманов Орузбаевичте сөз. Рахмат. Урматтуу депутаттар, мен бул мыйзамга кол койгон эмесмин, демилгечи эмесмин. Албетте көп талаш маселелер бар бул жерде, өзгөчө айып пулдар боюнчачы. Муну кийин да талкуулашыбыз керек. Мен айтайын дегеним, партияларды мамлекет тараптан каржылоо маселеси. Германия 50-жылдары согуштан кийин, талкалангандан кийин аябай жаман акыбалда туруп, өзүнүн партияларын өзү каржылоого өткөн да. Башка өлкөлөрдөн көз каранды болбош үчүн. Азыр көп мамлекеттер партияларды каржылайт. Түркия каржылайт, Япония, жакшы өнүккөн мамлекет көпчүлүгү каржылайт, мүмкүн ошон үчүн өнүккөн мамлекеттер да. Албетте бизде азыр бюджетте акча жок. Эл да тур эмес кабыл алат, биз каржылайбыз десекчи. Бирок башка жолдорун караштырышыбыз керек да. Азыркы мыйзам боюнча парламентке ат салышкан партиялар күрөө коюш керек, 500 000 сом. Ал күрөө акча Борбордук шайлоо комиссиясынын чыгымдарын жапканга жумшалышы мүмкүн. Калган акчалар мүмкүн биз ошол мыйзамга өзгөртүү киргизип, партиялардын, жеңген партиялардын чыгымдарын жапканга бергенге жетишибиз мүмкүн. Эгер ошол мамлекеттин атынан кайра кеткен акчалар партияга каржылоо катары барса, мамлекет ошол партияларды эсептөө палатасы аркылуу текшергенге мүмкүнчүлүк болуп калат. Бул мамлекеттин бир тыйынын берип туруп, партиялардын 1000 сомун текшерип алсак болот. Каяктан алып атышат акчанычы? Biz partiyaya gelirken agımları tekşeri alsak bu. Bu жағын da karaylı. Mümkün oşo 500 000 сом күрөнү көбөйтөлү, мүмкүн 10 эсе көбөйтөлү, мүмкүн 100 эсе көбөйтөлү, аны талкуулайлы. Бирок барып биз ошол алдыңкы өлкөлөрдүн жетишкендиктерине биз да теңелишибиз керек. Болбосо биз артта жүрө беришибиз мүмкүн ушундай элечи. Мамлекеттик каржылоо символикалык түрдө болсо сөзсүз катышыш керек. Ошондо гана биз партиядагы каржы булактарынын агымдарын каяктан акча алып атышат. Ошондо биз аларды көзөмгө алганга мүмкүнчүлүгүбүз болот. Рахмат. Рахмат, суроолор талкуу бүттү. Абжапар Гапырович, сиз өзүңүздүн оюңузду стенограмма үчүн айтып коюңузбу, мыйзамды кайтарып алдык деген чечимиңизди. Рахмат, азыр сиздерге жазуу жүзүндө дагы азыр кол коюп атабыз, беребиз.
Ошого чейин айтып коеюн, урматтуу төраганын орун басары, урматтуу коллегалар, биз жана айткандай мыйзам долбоорунун демилгечилери биз кайтарып, мыйзам долбоорун кайтарып алууну чечтик. Ошон үчүн азыр добуш берүүгө жөнөтпөй эле бизге мыйзамды кайтарып берсеңиздер, биз башкача жана сиздердин сунушуңуздарды эске алуу менен биз башкадан киргизебиз. Рахмат. Анда жазуу түрүндө төраганын атына кат жиберип коесуздар. Рахмат.